Коктейль. Марат Жанбараков. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Дуулат Алымбаев. Ооба, эмне бейбаштык кылып жатасыз? Гер муруту жаңы чыгып, 25-тин кырын эми гана ашкан толмоч тергөөчү жигиттин бул суроосуна Дуулат ыңгайсызданып кетти. Бейбаштыкты ал мына ушул тергөөчүнүн курагында жасачу. Азырчы? Азыр кайдагы бейбаштык? Эмне деген суроо? Чынын айтсам, мен ал окуяны түшүнгөн жокмун. Менин уулум Болуш Сардаровичтин жан сакчысы менен мушташып кетти. Андан кийин Болуш өзү келип кошулду. Мен керек болсо кол кайтарган жокмун. Жок, Дуулат мырза, мен ал жөнүндө сураганым жок. Уулуңуз экөөңүздөр көптөн бери Арча бешик конушундагы үйлөрдү тоноп жүргөн турбайсыздарбы? Туурабы? Бүгүн ошол конуштан кармалды дешти го. Сиздин үстүңүздөн бир эмес 3 арыз түшкөн. Кайдагын айтып жатасың? Дуулат чочуп элейди. Кайдагын айтмак элем? Болгонун айтып жатам. Мына ак кагаздарды сейфтин үстүнөн алып столуна таштады. Кандай кыласыз? Болгонун болгондой айтсаңыз, жазасы жеңилирээк болот. Эч кандай андай болгон эмес. Мунун баарын Болуш кылды да, туурабы? Ал ошол жашка келип менин уулумдан кыз талашып бети жоктук кылды. Жигитчи ал маселени чечип алса болмок, ырас ошентип өзүн жаш сезсе. Балениби? Ал антпейт да. Өзү же арыз жазган жок. Элге шерменде болгусу келбеди. Эптеп бир нерсе чүрмөп камап сал деди да, Жомок, кылмышкердин биринчи коргонуусу ушинтип жомок айтмай. Мойнуңузга алгыңыз келбейт го. Бирок сизди карап туруп эле ким экениңизди көрүп турам. Керек болсо адам өлтүрүүдөн кайра тартпаган неме экенсиз? Уурулук, тоноо деген сизге баланын иши окшойт. Адам өлтүргөндө үстүңүздөн арыз түшсө деле таң калбайм. Тергөөчү акылдуу сунуп кыйытып сүйлөп жатты. Минткен болбойт да. Сен мага кагаз бер, мен Болуштун үстүнөн арыз жазам. Эмне? Кайсы Болуш? Анткорлонбо, Дуулат кекенди. Алып кеткиле моуну. Дуулатты темир торго алып келишкенде Арсенди тергөөчүлөр алып кетишиптир. Ал жок экен. Бул убакта жигит тергөөчүнүн кытмырланып сүйлөгөнүн тыңдап отурган. Акыры тергөөчүнү угуп бүтүп, кыскасы, мени камашыңыз керек экен да, деп суроолуу тиктеди. Ууру түрмөдө отуруш керек. Атыңыз ким? Эсенкабылович деп кайрыла бер. Эсенкабылович, мени камай бер. Канча иш чүргөсөң чүргө. Бирок атамды кое бер. Көрдүң го карган киши. Ачык эле сүйлөшөлү. Сени менен сүйлөштүргүдөй таанышым деле жок. Ачыгы, атамдын чыкканы сага жакшы. Ал эртең сага өзүнүн боштондугу үчүн $2000 алып келип берет. Жаңы эле банктан насыя алган, үйдү бир аз оңдоп түздөйм деп. Акчасы бар, камсанаба. Ачык болсо, демек, ачык сүйлөшөлү. Уурулук, тоноо боюнча 2 иш бар. Мойнуңа ал. Атаң чыккандан кийин чөптөн жапыс, суудан тынч болушу керек. Ошентип түшүндүр. Түшүнүктүү эле бала окшойсуң өзүң. Келиштик анда. Тергөөчү иштин оңой бүткөнүнө сүйүндү. Ага жаңы эле өлкөгө аттын кашкасындай таанымал болгон ишкер Болуш Сардарович өзү келип $2000 тапшырып кеткен. Камап кой деп айтпайм, бирок Болуштун ким экенин көрсөтүп койчу деп колун кыскан болчу. Эми Болуш берген 2000-дин үстүнө дагы 2000 кошулганы турат. Куш кармады деп коюшат муну өз ара. Ата, сенин чыкканың туура болот. Сен азыр арыз жазам, анын мунун дегени менен экөөбүздү эч ким укпайт. Заман ушундай болуп турат. Акча сүйлөйт азыр. Заман эмес. Ата, баардыгын тергөөчүнүн айтканындай кыл. Өткөндө насыяга алган $2000 бер. Үйдү кийин оңдоп түздөйбүз. Сени кантип таштап чыгам? Дуулат мукактанып көзүнө жаш алды. Сен чыгышың керек. Кийин мени чыгарып аласың. Дагы бир жолдору бар чыгар. Сот болмок, бирок кийинкиге жылып кетти. 2 айдан бери ушул эле. Тергөөчүнүн, прокурордун, соттун оюндары. Алар Арсенден акча үмүт кылып жүрүшөт. Дуулат күн сайын тергөөчүгө каттап, мына аз калды. СИЗОдо бир аз кармай тур. Ары жака киргизе көрбө. Акча таптым дегенче көтөрүп келем деп жалдыраган. Арсенге баары бир сыяктуу. Мурунку Арсен жок азыр. Бир чекитти тиктеп ой басып калган. Бир нерсени башында бышырып жүргөндөй. Дагы ушинтип 3 ай жүрсөң, мөөнөтүң деле бүтүп калчудай. Өз ара хата деп коюшчу кичинекей бөлмөгө кирип келгенде чымыр денелүү Чыңгыз жылмая сүйлөдү. Бул жака түшкөндөн тарта Арсен ушул жигит менен гана сүйлөшөт. Балким жаштары тең болгон үчүнбү, айтор, экөө тил табышып кетишкен.
Чыңгыз бир ишкерди тоноп жибергени үчүн камалган. Сотун күтүп жүрөт. Атам апама гана убал болду. Кейиби дос, бул күндө өтөт. Бирок чынын айтсам чыккым деле келген жок. Тиги эркин жашоого караганда бул жакта анча мынча болсо да адилеттүүлүк бардай туюлат. Арсен аргасыздан тажап бүткөндөй өз керебетине отура кетти. Тиги жак адилеттүү деп мээңе суук тийген жокпу? Ой жеп жатат Чыңгыз, ошондой ойлор келчү болду. Адилеттүүлүк асманда гана бар. Аны өлгөндөн кийин гана көрөбүз. Азыр жашаш керек тууган. Болгондо да жулуп, тиштеп, талашып жашаш керек. Жашоо бул күрөш. Жашоо күрөш. Арсен эрдин кымтып тиштенип алды. Уф деп үшкүрүндү да чалкасына түшүп жата кетти. Бегим ай, ойлобойм дейт, бирок кыз башынан кетчүдөй эмес. Кыздын жок, мен сага эркелегендей эч кимге эркелей албайм деп жонунда минип келе жатып бекем кучактаганы көз алдына тартылды. Адамдардын эң мыктысы деген адамым. Жаш баладай жинди кылыптыр. Эми өзүңдөн көр. Түрмөгө отурса отуруп чыгармын. Көп болсо 2 жыл болор. Бирок өмүр бою мен кек алып өтөм. Мен башкача мамиле кылам. Эми бул баягы сүйүүгө, жакшылык сөзсүз кайтат дегенге адамдарга ишенген Арсен болбойт. Бул башка Арсен. Мен түбүңөргө жетип силерди сыздатмайынча эс албайм. Мейли 40 жыл өтсүн, бирок силер менден качып кутулбайсыңар. Кек бул муздак берилчү тамак. Бардыгын унуткарганда Арсен деген адамдын бар экени эсиңерден чыкканда мен күтүүсүз пайда болом. Түбүңөргө жетем. Ойлордун курчоосунда шыпты тиктеп жаткан жигиттин муштуму улам катуулап түйүлө берди. Жаактары карышып чыкты. Кандайсыз? Окуу жайдан чыгып келе жатып Бегим ай болушка телефон чалып эркелей сүйлөдү. Жакшы алтыным, өзүңчү? Жакшы, бүгүн келесизби? Аракет кылам, Келиңизчи, сагындым же мен сизге барайынбы? Кыздын эркелиги жагат болушка. Азыр да анын кылыктарына көңүлү жылып кетти. Мейли, мен азыр сага унаа жөнөтөм. Жок, мен такси менен эле, деди. Айткандай эле кыз аз өтпөй такси менен болуштун кеңсесине келип түштү. Баягы жаш жардамчы шыпылдай аны тосуп чыкты. Жүрүңүз, шеф күтүп жатат. Болуштун иш бөлмөсүнө келгенде да жардамчы шыпылдаган ийкемдүүлүк менен эшик ачмакчы болду эле Бегим ай акырын гана «Мен өзүм эле, сиз сыртта тура туруңузчу» деп эшикти өзү ачып кирип кетти. Болуш адаттагыдай өзүнүн хан тактыдай болгон кара отургучунда көз айнек тагынып иш кагаздарын карап отурган экен. Кызды көрө сала көз айнегин ала калды. Ал ага жаш көрүнгүсү келет. Ордунан козголгуча кыз анын жанына жетип келди да мойнуна асылды. Дароо эркелеп анын тизесине отурду. «Сиз мени сагынбаптырсыз?» — деди кыз Болушка. «Сагындым. Анда эмнеге келбейсиз? Жумуштар бүтпөй жатпайбы?» Болуш калп айтты. Бир жумадан бери кичүү уулу сыркоолоп жаткан. Ал атасын жанынан чыгарбай койгон болчу. Балдары дегенде Болуш баарына даяр. Айрыкча кичүү уулун жанынан артык көрөт. «Бир нерсе сурайынбы?» — деди бир убакта кыз эсине бир нерсе түшө калгандай. «Арсенди сиз эмне кылдыңыз?» «Аны эмне кыласың? Болгону ал бир бечара, сиз анын деңгээлине түшпөй эле коюңуз дейин дегем. Ал түрмөдө, анын деңгээли ошол». Кыз үндөбөдү. Ичи ачышып чыкты. Бирок бир нерсе десе Болуш ачууланып кууп чыгып коебу деп коркту. Бегим ай куулуп чыккысы келбейт. Ага бардар жашоо жагып жатат. Арсенди дагы сотко алып келишти. Эмнегедир атасынын көңүлү куунак экен бул күнү. Сот башталаарда атасы темир торго келип жигит менен учурашты да «Бүгүн чыгасың» деп көз кысып койду. Айткандай эле аны ошол күнү актап жиберишти. Арсен кубанган деле жок. Кантип, эмнеге деп пушайман болуп жатты. «Эмнеге акташты?» — деди ал кабак бүркөп. «Сыртка чыгалы». Бишкек түнөрүп жаткан экен. Сот имаратынын алды баткак. Көлчүктөр ылай ага чагылышкан күңүрт булуттар, нымдалышкан аба Арсенди кысып жаткандай болду. «Кандайча чыгарып жиберишти, ата?» «Берчүсүн бердик, $5000. Аны кайдан таптыңыз?» «Үйдү саттым». «Эмне? Айттым эле го сизге, көп болсо 2 жыл отурам деп. Жөн эле койбойт белеңиз. Кантип түтөм камалганыңа? Эч нерсе эмес, акча табылат. Карыз алайын дедим, бирок аны деле бериш керек болчу да. Сатканым эле туура болду». «Ай, ата», Арсендин ыйлагысы келип чыкты. Ак өргөдөгү 4 бөлмөлүү аппак үй эмнегедир анын көзүнө мээримдүү көрүнчү. Ал ошол үйдө чоңойду. Жүрөгүнө жакын болгон бир бөлүктү тарттырып жибергенине көкүрөгү ачышып жатты. «Апамдар кайда?» «Азыр ак өргөдөн эле Батирге чыктык.
Сени чыгат деп бүгүн апаң карындашың даярданып жатышат, — деди атасы. Батир 2 бөлмөлүү гана экен, ичи да тар, өз үйүнө кантип жетсин? Арсен бардыгына өзүн күнөөлөп жатты. Бардыгын кайтарышым керек, үйдү кайра кантип сатып алам? Түн бир окумга чейин уктабай жатты. Анан бир убакта чочугандай ордунан тура калды. Атасынын телефонун алып сыртка чыгып кетти. Чыңгызга чалышы керек. Ал күзөтчүлөрдөн жашырып СИЗОдо телефон көтөрүп жүрчү. Алло, Чыңгыз кандай? Ким бул? Уйкусурап жооп берди Чыңгыз. Мен Арсен. Чыгарыштыбы сени, кут болсун. Рахмат, Чика жумуштар менен чалып жатам. Саат 1 болуп калыптыр. Эртең мененкиге чейин күткөнгө болбойт беле? Жок, Чика, уксаң, бир иш башташыбыз керек болуп турат. Мен түрмөдөмүн, Арсен, унуткан жоксуңбу? Чыңгыз, сен балдар бар деп жатпадың беле? Арсен, ал балдарга кошулсаң сен кайра эле түрмөгө келесиң, түшүнүп жатасыңбы? Жашоо күрөш, досум. Чыңгыз, мен чыксам үй жок калыптырмын, элестетсең. Атам карызга батыптыр. Мени чыгарабыз деп үйдү сатышыптыр, айтсаң. Мен эмне ушинтип эле байкуш болуп калышым керекпи? Анда жашап эмне кылам? Сабыр кыл, досум. Чыңгыз, кыскасы, мен сени жакында бошотуп алам. Байланышта бол. Тиги балдарың менен чоң иш жасашыбыз керек. Бирдин ичинен чыкпасак болбойт. Мен эртең кимге байланышышым керек сени бошотуп алуу үчүн? Чыңгыз үндөбөй калды. Арсендин үнүндөгү чечкиндүүлүк бир эсе ага дем берсе, экинчи жагынан чочулатып жатты. Бирок акыры ал тергөөчүнүн, прокурордун, соттун ысымдарын атап берди. Эмне кылганы жатасың негизи? Чыкканда көрөсүң, жакшы укта, деди. Ата, банктагы насыя эмне болду? Арсен эшикте күнөстөп отурган атасынын жанына келип сурады. Алып барып бериш керек, үйдүн акчасы жок болуп кете электе. Бир эле жаап салбаса болбойт окшойт. Негизи үйдү канчага саттыңыз? 13 эле. Арга жок болуп калды. Сизде ошондо $8.000 барбы дагы? 7.000 бар. Анча-мынча карыздарды бердим. Мага ошол акча керек. Эмнеге? Бир досум экөөбүз ишкерлик кылганы жатабыз. Кой, окууң эмне болот? Акчаны жоготуп алсаң дагы үй ала албай калабыз. Бир жолу мага ишенип көргүлөчү. Бир эле жолу. Жок, бербейм, болбойт. Атасы Арсендин оюн жактырган жок. Бирок жигит атасына жалдырап отуруп акчаны берүүгө көндүрдү. Мен үйдү кайра алам, көрөсүң, деди Арсен кекенген үн менен. Ай өткөн жок. Арсен сотко $7.000 берип Чыңгызды сот залынан бошотуп алды. Чыңгызда таң калгандан башка арга калган жок. Эмнеге? Сен коркок эмессиң, жигиттик сапатың бар, мыкты доссуң. Сендей адамдар, мендей адамдар башкача жашаш керек. Анча акчаны эмнеге менин боштондугум үчүн карматтың деген турасыңбы? Досум, акча табылат. Далай табабыз андай акчаны. Арсендин бул сөздөрү Чыңгызды өрөп күтүп жиберди. Ал үчүн жакшылык жасаган бул жигитке өмүрүн деле берип койгонго даяр болуп турду. Сенин сотуңа бир да тууганың келбеди? Арсен Чыңгыздан сураганга аргасыз болду. Ким келмегиле? Атам кичинемде каза болуп калган. Апамдын өтүп кеткенине 4 жылдай болуп калды. Улуу агам бар. Ал үйгө өзү ээ болуп калуунун амалын көрүп мени кууп чыгып койгон. Аны менен таптакыр мамилем жок. Сен андан көрө айтчы, эмне иш кылабыз? Жашоо үчүн күрөшөбүз. Жүрү бир жерге барып тамак ичип отуралы, жай сүйлөшөлү, деди Арсен. Чыңгыз көптөн бери мындай даамдуу тамак жей элек болчу. Алдындагы лагманды заматта жалмап бүттү. Эми сүйлөй бер, досум, деди анан стаканга коюлган коланы ичип жатып. Чыңгыз, сен жакшы жашоодо жашагың келеби? Эмне кылыш керек, ошону айт. Арсен бир топко чейин үндөбөй калды. Ичинен акыркы чечимин чыгарып жаткандай. Кыскасы, биринчиден, экөөбүз бири-бирибизди эзели сатпайбыз деп убадалашалы. Эми сени сатсам Кудай да кечирбейт го. Экинчиси, бизге команда керек. Сен балдар бар деп жатпадың беле? Ал балдар Санжар деген аганын балдары, ошого иштешет. Сен да иштечү белең Санжарга. Мени чакырышкан, анан ага куру кол барбайын деп тиги ишкерди тоноп жибергем да, камалып кетпедимби? Сен чыгардың го. Сенден кабар алып туруштубу СИЗОдо? Ооба, куру кол барбашым керек деп тигини тоноп жибергенимди угушуптур. Санжар ага ыраазы болду дешти. Алар мени камалат деп ойлошкон. Түрмөдө орун даярдап, смотрящийлерге кошуп ала жүргүлө деп айтабыз деп жатышкан болчу. Кудай жалгап сен чыгарып алдың. Алардын негизги салмагы кандай? Эми кандай десем? Санжар өз алдынча кыймылдаганга аракет кылып жатат. Жакында 4-5 ишенген баласы бар жанында. Майда барат нерселер менен алектенип жүрүшөт. Уурулук, тономой дегендей. Курал жарак барбы? 1-2 тапанчасы болсо керек. Эми алар шаар ичинде эле кыймылдаган майда балыктар. Түрмөдө бирин экин салмактуу зек достору бар. Ошого чиренишет.
Санжар өзү кандай неме? Мыкаачы, ач көз, бирок жигитче жүрө алган адам. Өсчүдөйбү? Мындайда Арсен, ал анык каракчы. Алам, жутам, жейм деп турат. Пайдалансак болобу аны? Кантип пайдаланабыз? Чыңгыз экөөбүзгө баары бир каракчы керек. Анда Ошко Санжарга барышыбыз керек. Узак жол жүргөн Арсенге жакты. Терезеден сыртты тиктеп келе берди. Мээсинен саамга беймай өчөтүштү. Көз жолго алаксып баратат. Алдыда белгисиздик. Бирок ошол белгисиздик Арсенге да, Чыңгызга да шык берип жатат. Алдыда баары сонун болот. Сонун кылабыз деп ишенип алышкан. Бирок алдыда далай сыноо, далай чукул бурулуштар турган. Алар аны али аңдаша элек. Качан барабыз Санжарга? Алар кечинде Батирине келишет, ошондо барабыз. Ага чейин убакытты өлтүрүш керек. Азыр мен сага сонун самса алып берем, жүрү. Экөө кечке чейин Ошту кыдырышты. Керемет шаар экен. Берекелүү. Арсенге эмнегедир бул жактагы адамдар бактылуудай сезилишти. Пейилдери да кенен сындуу экен. Ким? Эшиктин ичинен үн чыкты. Мен Чыңгыз. Нурдин аке, ачыңыз. Чыңгыз? Кайсы Чыңгыз? Иниңиз аке. Эшикти Чыңгыздан 1-2 жаш улуу, олбурлуу келген кара каштуу, бою узун жигит ачты. Сен кайдан? Качан чыктың? Кабарлап койбойсуңбу? Сюрприз кылайын дедим. Санжар аке барбы? Бар, киргиле үйгө. Бул жак менин досум. Кире бер, анан таанышабыз. Батир 3 бөлмөлүү экен. Ашканада кимдир бирөө тамак жасап жүрөт. Конок бөлмөдө диванда кара торусунан келген чымыр денелүү, адамды тик караган, курч көз караштуу 25-терге чамалаш жигит отуруптур. Чыңгыз, сен кайдан? Деди тиги жигит болор болбос жылмайып ордунан тура берип. Кандайсыз Санжар аке? Келип калдым ушинтип. Салам алейкум. Арсен кол сунду. Валейкум, деди тиги жигит Арсенге тик карап. Тиктеше түштү экөө. Отургула, Нурдин дегени буйругансып сүйлөдү. Эмне болуп чыгып калдың? Кабарлашып да койбойсуң. Качан чыктың? Качан келдиң Ошко? Бүгүн эртең менен келдик. Бул дос балам экөөбүз. Арсен аты. Чыкканыма 2 жумадай болду. Эми биротоло сиздер менен болоюн деп келдим. Санжар сынагандай Арсенге карады. Менин атым Арсен. Чыңгыз экөөбүз чогуу турганбыз СИЗОдо. Чыкканда экөөбүз чогуу чыгып калдык, анан татыктуу кишилер менен кыймылдайлы деп келдик бул жака. Сиз жөнүндө Чыңгыздан укканмын. Эмне деп уктуң эле? Санжар жай гана сүйлөдү. Сыйга татыктуу киши деп уккам. Экөөңөр кандайча чогуу чыгып калдыңар? Жок, чогуу чыккан жокпуз. Биринчи Арсен чыкты, анан ал сүйлөшүп $7,000 менен кийин мени чыгарды. Байдын баласы го дейм бул. Жок Санжар аке, шоопурдун эле баласымын. Болгону жигитчиликти, достукту өйдө койгон кишимин. Жакшы. Санжар кашын өйдө көтөрүп олуттуу сүйлөп койду. Бул өзүн мафиози сезип алган го деп шылдыңдады аны ичинен Арсен. Бирок мына ушул өзүн укмуш сезип, көз карашы менен ички дүйнөнү да аңтарып коем дегенсип теше тиктеп, кыйын сынап отурган, акылы бөксө эле бирок каракчылык жөндөмү бар киши Арсенге өтө керек. Жигит муну билип турду. Лиза, тамак даяр болдубу? Санжар ашканага карап орусча сүйлөдү. 5 минут. Ашканадан кыздын үнү чыкты. Силер калың кийимиңерди чечип, колуңарды жууйп алгыла, чай үстүндө сүйлөшөбүз. Санжардын бул сөзүнөн кийин Арсен менен Чыңгыз жуунуучу бөлмөгө кирип кетишти. Азыр сен периште көрөсүң, деди Чыңгыз колун жууп жатып. Ал эмне дегениң? Лиза деп жатпайбы? Ошол кызды айтам. Чүрөктөй кыз. Орус өзү, бирок ушунчалык сулуу дейсиң? Биз экөөбүз кызга келген жокпуз, досум. Жок, мен жөн гана айтып жатам, бирок ал кызды көрсөң сен деле катып каласың, чын. Жуунуучу бөлмөдөн чыкканда орус улутундагы кыз чай куюп жатыптыр. Бейим айчалык сулуу болду экен, жигиттин мээсине ушул суроо такалды. Санжардын бет маңдайында отуруп жатып кызды тиктеди. Мурду кырдач келген, көздөрү бажырайган, жүзү апакай болгон, назик, арык кыз экен. Жашы ашып кетсе 17де. Кой отурганы да жарашыктуу, жапжашыл каректери көркүнө көрк кошуп тургандай. Бирок бейим айга жетпейт экен, деди Арсен өзүнчө. Чыңгыз сугалактык менен Лизаны баштан этек тиктеп жатты. Кандай чика, деди Лиза ушул тапта. Жакшы Лиза, өзүңчү? Баягыдай эле баары сонун, тамактан алгыла. Ортодо аш желип бүткөн соң Лиза көк чай алып келди. Кыз Санжардын чөйрөсүн жакшы билет. Мына бул ак жуумалынан келген узун бойлуу жигитти ал мурда көрбөптүр. Жакшынакай жигит экен деп койду ичинен.
Лиза дайым ушинтет. Ал адамдын жүзүн, келбетин карап жакшынакай же анча эмес деп өзүнчө жыйынтык чыгара берет. Мисалы, кыздын оюнча Санжар анча деле эмес, бирок ал боорукер. Балдар үйүнөн качып чыккандан кийин ал талаада калганда мына ушул Санжар аны өз үйүнө алып келип кам көргөн. Азыр да кам көрүп келатат. Каалаган кийимин берет. Экөөнүн ортосунда эч кандай сезим жок. Сүйүү болбосо да экөөндө бири-бирине болгон сыйы бар сыяктуу. Антсе да Санжар дайыма Лизага: менден эч нерсе үмүт кылба, мен сага сүйүү бере албайм. Жүрөгүм таш болуп калган. Кайсы бир күнү бирөөнү жакшы көрүп калсаң, ачык эле айт мага. Ошол замат сени кое берем деп айтып келет. Санжар сөзүнө турат, муну Лиза билет. Кыз азырынча сүйүүгө деле кабыл элек, бирок дайыма бир өзү жакшынакай деп эсептеген жигитти көрсө, балким ушуну сүйүп калсам, анда дароо Санжарга айтып, андан кетүүм керек деп ойлоно берет. Азыр Арсенди карап алып да ошондой ойлорго азгырылды. А эмне, чынында эле келбеттүү жигит экен го, мүмкүн чын эле ушуга ашык болуп калаттыр. Арсенге жаңы жумушу жаккан жок, бирок айлаганча, ал өзүн ушул ыплас жолдон башка жол жок, ушул жол менен гана барып кегиңди алып көксөөң сууйт деген ойго түртүп, бир отоло ишендирип салды. Күн алыс Чыңгыз менен Арсен майда чүйдө өндүрүш менен ишкерлик кылган бир нече адамга барып кайтышат. Алардан алганы деле арзыбаган акча. Санжар аны күнүмдүк керектөөлөрүнө пайдаланат. Кыязы тигилерди коркутуп, мойнуна жүктөп койгон окшойт. Кечкисин уурдалган унааларды тетиктерге чачыратып бөлгөнгө жардамдашышат. Түнкүсүн бир унаага жүктөп барып сатып келишет. Кыскасы, жийиркеничтүү иш. Санжар чоңураак акча түшкөн жакты өзү тейлейт окшойт. Ал наша сатат, деди Чыңгыз. Бирок Арсен өз көзү менен көргөн жок. Көнүшүп тигилердин ишеничине киргенче жигит үндөбөй жүрдү. Акыры бир күн чай үстүндө отурганда Санжарга карап сөз баштады. Санжар аке, чоңураак иш баштабайлыбы? Менде сунуш бар. Эмне сунуш? Келиңиз, легалдашабыз. Ал кандай дегениң? Мыйзамдуу иш кылабыз. Мыйзамдаштырабыз баарын. Минти унаа уурдамай, тономой дегенден алыстайбыз. Түрмөдөн алыстайбыз кыскасы. Санжар жана компания деген фирма ачабыз. Болгону бир эле чоң балык кармайлы $150–200 миң куса турган. Кара түстөгү BMW банктан чыккан инкассатордук унаанын артынан жөнөдү. Кеминде $100 миң бар ичинде. Сураштырып тактап койдум. Бирок унаа бекем корголгон. Ичинде автоматчан 2 жигит бар. Сумкаларды көтөрө турган бирөө. Айдоочусу орус. Ооганстанда согушуп келген Юра деген неме. Санжар BMW-нын алдыңкы орундугунда сүйлөп баратты. Рулда Арсен. Буга алыбыз жетпейт, Санжар аке. Эмнеге? Бизде эмне курал бар? 2 тапанча, 1 бита, анан 1 тумшугу кесилген мылтык. Бул жерде болсо 2 автоматчан киши бар экен. Мен бита менен эле $5 миң сындырган күндөрүм болгон. Башкысы жакшы даярдансак эле. Башка жол керек. Тиги Юра деген орусту кайдан тааныйсыз? Бир досумдун коңшусу. Ошол аркылуу тааныйм. Үй бүлөсү бар бекен? Аялы каза болуп калган. Кыздарым Москвага кеткенде уккам. Азыр өзү жалгыз жашайт болуш керек. Айдоочу унааны ачык таштап эшикке чыгышы зарыл. Антпесе бул унаадан эч нерсе чыгара албайбыз. Юраны ишке аралаш деп көндүрүүгө болобу? Жок досум, сунуштап көрүптүр, макул болбой койгон. Ага Лизаны жибериш керек. Арсен чечкиндүү сүйлөдү. Юра эч нерсени түшүнбөй калды. Кайдан жайдан эле анын жашоосуна суп-сулуу болгон кыз кирип келди. Ал аны күтпөгөн. Жашоосунда согушту, өлүмдү көрүп, жакындарынан ажырап, өмүрүнүн жарымын жашап коюп, жүрөгү таш болуп калган жакта бул сары чачтуу назик кыз анын жан дүйнөсүнө дүрбөлөң салды. Бышылдап эч нерседен капарсыз уктап жаткан кызды карап бактысына ишенбей турду. Экөөнүн таанышканы аз эле болду. Бир кыргыз балдар буга тийишип сумкасын бербей жатышкан экен. Юра аларды ордунан коюп, бул сулууну сактап калган болчу. Кыз Бишкекте жашаарын айткан. Бирок акыркы 3 күндөн бери Юра сенин жаныңдан чыккым келбей жатат. Кетпей эле койсом окшойт деп элжиретип жиберди. Юранын да кызды жанынан чыгаргысы жок. Таттуу кыялдарга батып уктап баратты. Кандай жагымдуу. Сен бүгүн жумуштан канчада келесиң? Күндөгүдөй эле 8-де. Эмне тамак жасап коеюн? Пельмен же борщ? Плов жасай аласыңбы? Ооба. Анда плов. Мейли. Лиза чоп эттире Юраны бетинен өбүп алды. Бүгүн биздин Юра башкача. Айтчы, картаң солдат бирөөнү сүйүп калдыңбы? Инкассатордук унаанын ичинде автоматын бирөөгө жулдуруп ийбейин дегенсип, бекем кармап бараткан жигит рулдагы Юрага кайрылды. Эмне экен, сүйүп калганга болбойбу мага? О, жакшы, ким экен ал? Мен жеке жашоомду ачпаган кишимин.
Башкаларга ачпай эле кой, бизге айт да. Унаадагылар шарактап күлүп калышты. Ушул учурда Юранын телефонуна чалуу келди. Алло, Юра, мен жинди эшикке азык түлүк алганы чыгып ачкычты жоготуп жибердим. Эшикте шорта майкачан 2 сааттан бери турам. Жаныңда үйдүн кошумча ачкычы жок беле? 2 сааттан бери турасыңбы? Ооба. Азыр баратып таштай кетем, 10 мүнөт. Юра телефонун кое сала башка көчөгө унааны бурду. Эй, сен кайда? Жигиттер кабат бегиле. Мен сүйлөшкөн кызым ачкычын жоготуп алып эшикте калыптыр. Билесиңер го, менин үйүм анча деле алыс эмес. Таштай кетеличи. Эй, Юра, анткенге болбойт да. Бул жерде эмне деген акча бар? Аман, ушуга толтура акча жүктөп алып эле ар кайсы жерден токтоп самса жеп жүрчү эмес белек? 5 эле мүнөт. Лиза чын эле эшикте жеңил кийимчен туруптур. Апрель болгону менен эшик суук болчу. Кыздын үшүгөнү көрүнүп турат. Эй, картаң солдат, ушулбу сүйлөшкөн кызың? Ооба. Юра сыймык менен жооп берди. Туй ата, мунуң чүрөк го. Кана, арттагылар жабалактап тиктеп калышты. Кайран Юра, деле табитиң укмуш тура. Дене мүчөсү келишип, журнал бетине түшкөн кыз сыяктуу турган Лизаны көрүп, унаадагылардын баары карап калышты. Болдугула, Юра унааны токтотуп кызга жөнөдү. Ал түшөрү менен эле алдыңкы орундукта отурган далдайган кара жигит. Бул абышка модель кыз таап алган го. Буттарын карачы тигинин деп Лизаны унаадан тиктеп жатты. Кыймылдабагыла, мээңди чачырата атам. Эч ким эч нерсе түшүнбөй калды. Далдайган жигиттин чыкыйына кайдан жайдан пайда болгон кара бет капчан бирөө келип тапанча такап кыйкырды. Унаанын арткы бөлүгү темир менен бөлүнүп экен. Ортодо кичинекей гана баш бата тургандай тешик турат. Ал шарак эте дароо жабылды. Ачкыла артын. Бет капчан неме өктөм сүйлөдү. Чыкыйында турган тапанча далдайган жигитти заматта өң алеттен кетирди. Шалдырап алсыз боло түштү. Артын ача албайм, тууган, мени өлтүрбө. Ал жакта автоматтар менен отурушат, ачсак эле татыратып аткылашат. Эй, ачкыла, могуңардын мээсине азыр асфальт кагып түшөт. Силер баары бир ордуңардан жыла албайсыңар. Шопуруңар өлдү. Эй, кеңкелес, бул жака ыкчам топ келатат. Кеңкелес, могунуң өлөт азыр ачпасам. Сүйлөп бүтпөй жатып эле тарс эттире далдайган жигитти далыга атып салды бет капчан. Кара жигиттин үнү кудайга жетчүдөй ачуу чыкты. Өлтүрбө. Аман, артын ач, суранам. Өлтүрүп салышат мени. Ок сөөгүн талкалап кетти окшойт, жаны көзүнө көрүнүп жатты. Бирок унаанын арткы бөлүндөгүлөр үндөбөй отурушту. Жардырып салам азыр унааны, жөн эле чыгып кеткиле. Бет капчан дагы кыйкырды. Шарак эте унаанын арткы эшиги ачылып, автомат көтөргөн экөө аярлык менен түшө калышты. Алар жанатан бери унаанын кичине айнектеринен айлананы карап, аларды тоноп жаткан жалгыз киши экенин байкашкан. Азыр бул шүмшүктү бутка атып жарадар кылып алып кетебиз деп ойлошкон. Ананчы эки автоматчан тапанча көтөргөн бир акмакка кантип ал жетпесин. Кое бер, мен сени баары бир өлтүрөм. Автоматчан толук жигит жиндене сүйлөдү. Бет капчан бир далысынан кан шорголоп агып жаткан далдайган жигиттин аркасына жашынып алыптыр. Шашпа досум, сүйлөшөлү. Ордуңардан кыймылдабагыла, мен жалгыз эмесмин. Кыймылдачу болсоңор, артыңардагы БМВнын ичинен силерге азыр ок жаайт, аман калбайсыңар. Мен эч кимди өлтүргүм келген жок, жөн гана автоматыңарды жерге койгула. Эч нерсе кылбайм. Көздөрү алактай түшкөн жапалдаш бойлуу жигит автоматын жерге таштап жиберди. Толук жигитке арка калбады, ал дагы куралын ыргытты. Ай азаматтар, байлагыла буларды. Кайдан жайдан дагы 3 бет капчан пайда болду да тигилерди ныгыра басып байлай калышты. Мына ушул маалда милиция унаасынын чуулдаган сиренасы угулду. Ыкчам топ жетишип келип калса, деди ичинен толук жигит көмкөрөсүнөн асфальтта жатып. Бирок ыкчам топтун 2 унаасы тең кире алмак эмес. Көп кабаттуу үйдүн короосуна кирчү жолдорду бет капчандар инкассаторлук унаа кирери менен эле 2 жүк ташыгыч портерлер менен торуп алышкан. Жөө чуркап келишкенче бет капчандар изин суутушуптур. Акчаны толугу менен алып кетишкен экен. Бул жолду тороп токтоткон портерлердин ээлерин тапкыла, деди жаш сержант ызырынып. Кылмышкерлерди качырып жибергенине жинденип жаткан. Бул убакта аларга тоскоол жаратып айдап келген таксинин айдоочусу Тикосун шаар ичине таштап, 2 кара сумка, 3 эски жана эски Москвичтин рулунда Жалал Абадты көздөй жөнөп бараткан. Чика, сен азаматсың, түшүндүңбү? Азаматсың, деп жатты ал өзүнө өзү.